Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Сиздерге Москва Рекадан, Реканын үстүнөн теплоходдон амандашып турабыз. Акыркы учурларда билесиздер, теплоходдо той өткөрүү, чыгып эс алуу, айлануу чындыгында популярдуу болуп келатат. WhatsApp группалардан видеолор бараткандыр баарыңыздарга. Бүгүн ошолор боюнча маалымат алууга аракет кылабыз. Канча сомдон чыгып эс алса болот, эс алуу канча турат, ичинен нелер камтыйт, кайсы учурларда каяктардан чыкса болот. Андыктан лайк басып, колдон келишинче контакттарга бөлүшө кетиңиздер. Эс алууну мына ушул жерде жыргап өткөрсөңүздөр болот экен. Бүгүн менин оюмча бир 400-500 кыргыз бараткан теплоходдо ролик тартууга аракет кылабыз. Кимдин оюна келиптир дейсиздер мекендештер? Чындыгында Кремлдин алдынан өтүп баратып, Кызыл Өрүктүн музыкасын угууга кыргыздар ошол теплоходдо жыргап оюна эс алып баратышат. Ошол иш-чараны уюштурган Бекбол Курагабыз мынакей. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? Шүгүр. Бул жердин тамадасыдан өзүңүз экен. Колдон келишинче аракет кылабыз. Ооба. Көп кызматчысынан өзүңүз экенсиз. Жамаатыңыз менен аябай жакшы кызмат көргөзөт экенсиз да, атаксыз. Канча жылдан бери бул тармактасыз, эл менен амандашып кенен ошолор боюнча сүйлөшөлүк. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жерегесиндеги мекендештер, коноктор, мусулман бир туугандар. Сиздерге чоң рахмат ушул жерге келип, бизди дагы ушинтип видео тартканыңыздар үчүн. 2017ден бери ушул бизнестебиз. 2017-жылы биринчи бизнесибизди баштаганбыз. Ошол 2017-жылы баштап бүгүнкү күнгө чейин уюштуруп келип атабыз. Аябай жакшы. Бүгүн канча биздин мекендеш барат атат ушул теплоходдо? Азыр көптөй көрүнүп атат. 250 взрослый, 28 детский билет, общий 280 адам. Аябай жакшы. Көзгө көрүнгөндүн баары бекер экен. Чындыгында мен таң калдым. Любой эле столго барып отуруп, как мына тойдогудай эле, той тамаша, тамак аштын баары бекер болот экен. Дарбызы бар экен, көк чөбү бар экен, эми помидор салаттары менен наны, мындай колбаса, сырлар, ушундай ширинниктин баары коюлат экен дасторконго. И анан аш дагы бердиңиз. Сыйымдары кандай болот? Акчасы 2000ден. Ошол 2000де биринчи эле учурда бул корабль 6 саат аренда алабыз. 6 саат. 6 саат, жарым саат чыкканга, жарым саат түшкөнгө убакыт кетет дагы 5 саат суун үстүндө жүрөбүз. Ошол 5 саат бою адамдар ушинтип сонун музыкаларга бийлешет. Конкурс уюштуруп беребиз. Бийчи кыздарыбыз бар, аларды чакырабыз. Аккордеонисттерди чакырабыз. Ошондой эле эл арасынан ырчыларыбыз бар, аларга сөз берип, подарка берип, аларды ырдатабыз. Андан сырткары тамак аш. Тамак аштан ар бир адамга бирден пост аш берилет. Андан сырткары 10 адамга 10 лепешка коюлат. Бирден экен. Ар бир адамга бирден мындайча айтканда. Ошондой эле 10 литр суу коюлат. Лимонадтар, соктор, ошондой эле ар бир столго бирден фрукт коюлат. Ошондой эле арбуз. Азыр мына сезон башталып калды, уже арбуздан көбүрөөк коюп атабыз. Анан печенье, буга чейин борсок коет элек, шатка байланыштуу ошо печеньега өткөнгө туура келип калды. Сыр колбаса коюлат, бул деле халал колбасалар. Именно биздин мекендештер үчүн ушул нерсени уюштурганбыз, ошондуктан алып келебиз. Ошондой эле салаттарыбыз бар, острый салат, цезарлар бар. Азыр эми бул жерде шатка байланыштуу болбой калды. Ошол бардыгы 2000 ичинде болот. Жакшы. Ошол 2000 ичинде болот. Анан билет сатып атканда биз сразу кайсы столго отурушун айтабыз. Мисалы сиздер билет алган учурда биз ошол кайсы столго отурушуңузду айтабыз. Анан бул жерде сиздер 10 адам болушуңуздар керек деген нерсе жок. Стол 10 адамга жасалат. Ошолордун арасында сиздер, например, 2 билет алсаңыз деле болот, 4 билет алсаңыз деле болот. Ошолорду чогултуп отургузабыз да. Ар бир столго 10 адам отурат. Средний 10. Аябай жакшы экен. Чындыгында иштей берип бук болуп калыптыр биздин туугандар. Караңыздар, жана башында айттыңыз го, чайды берип туруп эле антырак башталган тарталык ролик бердиңиз. Бизге жыргап жатышат. Биздин мен эми Москвада көпчө иштеп жүрөт да. Окуп, эс алып жүргөн адам өтө эле аз да. Бирок көпчүлүк учурда баягы ата-энелерин алып келгендер болот. Москва корабльге айлантырам деп. Москва айлантырам чакыргандарды ошолор да келишип, анан жаш улууларга колдон келишинче ыстык чай кылганга аракет кылып атабыз. Эми ошончо адамга жеткизиш кыйын. Бирок эми жаш улууларга мүмкүн болушунча ыстык чай бергенге аракет кылып атабыз. Аябай жакшы. Ошол акчадан сырткары да. Күндө канча жолу чыгат? Же кандай? Же жумасына кандай болот? Бул корабльде бизде азыр 4 корабль бар. 100 адамдык, 150 адамдык, 250, 500 адамдык. Ошонун кайсынысы бош болгон болсо ошону алабыз арендага. Мисалы 100 адамдык болгон болсо биз реклама ошого чыгарабыз. 100 адамдык кичине корабль деп. Ошол корабльге жараша причала да өзгөрүп турат. Мисалы 100 адамдык корабльбиз 99% бул Клиновый бульвардан Коломенскийден чыгат. А могу императрица болсо Коломенскийден Меловойдон чыгат. Анан Рио 4 деген корабльбиз бар 300 адамдык. Ал Москва Речной вокзалдан чыгат. То есть
центрге жараша. Мисалы Rio 4 ал чоң корабль болгондуктан, могу центрге лицензиясы жок. То есть ал чекеге чыгыш керек. Анткени бул жерде чекеге дегенде кайга чыгат? МТШ таманга чыгабыз. Именно областына жетканда. Ошол жака барат, анткени ал чоң дагы Москва-река батыш керек да. Ошондуктан алар областка чыгат. 500 адамдык Rio 1 деген бар, ал дагы биринчи жылда бир сөз өткөзөбүз. Ал дагы ошол центрге эмес, ошол областка чыгат. Аябай жакшы. Ошол кайсынысы бош болгон болсо ошого жарашат. Анан числолор дагы ошондон зависит этет. Мисалы понедельник бош болуп калганса, понедельник реклама кылабыз. Суббота бош болуп калганбызса, суббота реклама кылабыз да. Каяктан билсе болот эми ошол кайсы убакта чыгышты? Чыгат турчу адамдар же сайттарыңыз барбы, кандай? Эми YouTube'дан кичине эле эме бар. Москва именно микс деп койгонбуз. Мен анда комментарийга подкреплеп коёюн анда. Ошол жактан киргизип турабыз биринчиден, экинчиден WhatsApp'тан группабыз бар. Бул жак караңыздар. Бул жак караңыздар. Туугандар. Бул жакта дагы эже алып чыгышат. Бул жакта биздик мына теплоходчолук ызычуу жок, караңыздар. Биз аябай сонун өтүп жатат да, эс алуу. Азыр мына мына нерсеге да көңүлүңүздө бурсак, караңыздар, бул жер билет алышкан, бирок музыкасы жок, тамак ашы жок, чисто гулянка да мындайча айтканда. Булар разный болот, например, бир конецте коёт, жарым сааттык же 1 сааттык болуп бөлүнөт да. Булар чисто билет алышат, тамак ашы жок, музыкасы жок. Кандай болот? Булардыкы 350ден башталат билеттери. 350 рубль саатына. Ооба. Ошондо биздикиге 5 саатка 350ден эсептегениңизде биздин акча өтө выгодно болот да. 2000ден тамак ашы, 5 сааттык музыкасы, конкурсу, бичилер, ырчылар бар деген эмес менен да. Эми мактаныш эмес, мүмкүн болушунча биздин мекендештерге жеңилирээк, азанаак балкаганга аракет кылабыз. Мону караңыздар эми. Жөн эле келишип. Биздин музыкага биле барат. Биздин музыкага биле атышат. Аябай жакшы. Чындыгында могу четтеги көргөн элдер бардыгы жылмайы менен, кол букалоо менен жана кылып атышат, күлүшүп. Жакшы маанай да. Аябай жакшы экен. Той марекелер өткөргөндө кандай болот? Прайстарыңыз өзгөрөбү? Кандай? Той мареке болгондо өзгөрөт. Эмнеге дегенде азыр биз могул адамдарга одноразовый посуда колдонобуз. Анткени бул одноразовый бизге эки жагынан выгода. Биринчи акча жагынан, экинчи жактан бул ошончо адамга посуда жеткиз, жуушка, башка, экинчиден аны көтөрүш керек, сындырасың башка да. Бул иштетилип өткөндөн кийин ыргытылат, экологияга эме да. А если той кылам деген адамдар болсо, аларга эми эки вариант предлагать этебиз. Эгер ушул 2000ден эле калат, одноразовый коюп беребиз. Либо 2,5 миңден фарфорный посуда коюп беребиз. То есть адам башына 500дөн кошулат. Анткени бизде фарфорный посуда жок өзүбүздө запас. Анткени 100 адам, 150 адам бул чоң посуда керек болот. Ошолорго арендага алып келип, аларга посуда моюшканы жалдап, ошондуктан 2,5 миңга өзгөрөт. Анткени тойдо да билесиз, бир эле аш берилбейт да. Шорпо берилет, курдак берилет, аш берилет, 3 тамак болот да. Сизде да 3 тамак, анан бизде деле ошол 3 тамак 2,5 миң ичинде болот. 2,5 миң ичинде болот. Шорпо биринчисиге, экинчисиге курдак, үчүнчүсүгө аш берилет. Мына жакында эле 100 адамдык кичине корабльде той өткүзүп бердик, 2,5 миңден адам башына эле. Бизден кайрылгандарга кандай өзгөчөлүк кылып бересиз? Дополнительный 10% скидка кылабыз. Анткени канчасы уланат? Ошол сезон октябрга чейин болот, октябрга чейин коюп беребиз. Октябрга чейин той марекелерине гана. Той марекелерине гана. Анан эси моундай эме кыла турган болсо, баягы көп балалууларга дополнительный скидка кылабыз. Анан Кыргызстандан ата-энесин алып келгенде баягы жашы улуу, например, 70+ деп коебуз биз. 70 жаштан жогоруларга 50% скидка кылып берип атабыз. 1000 рубльден болуп калат. 1000 рубльден болуп калат. Жакшы. Анда эмесе эс алып жаткан агаларыбыз, эжелерибиз бар экен, бир эки өзүн сүйлөп берейин деп атты эле. Ошолорго сөз берелик анда. Атайын балдары чакырып, Кыргызстандан бери апабызды балдары чакырып, эс алдырып жүрөт экен. Теплоходко чыгып, кыргыздарды көрүп, чындыгында апабыздан сүйүнүп отурат. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Ооба, жакшы, бар. Москва жактыбы сизге? Кандай экен? Москва жакты, мурун да келгем, мен мына экинчи жолу келип атам. Абдан жакты Москва шаары. Москванын бардык жерин көрүшкө аракет кылып атабыз. Өзүңүз каяктан болосуз? Мен өзгөндөн болом өзү. Көрүп аткан тууган урукка салам айтып койсоңуз болот. Мен эң биринчиден Өзгөн районунда өзүм туугандарыма жана 57-жылкы бүтүргөн классташ кыздарыма, Саламали айылынан бүтүргөн 50 жылдыкка чогулуп атышат. Мен өзүм мына шартка байланыштуу бара албай калдым. Өзүм классташ 50 жылдыкка чогулган бардык классташтарымы мага ысык салам. Жакшы жолугушууну жакшы өткөрүп алыпсыз. Ишиңизге ийгилик. Тынч болуңуз. Тынч болгула.
урматтуу, кымбаттуу ушу теплоходду, ушул корабльды уюштурган биздин өзүбүздүн жердешибиз, өзүбүздүн балдарыбыз, өзүбүздүн кыздарыбыз ушинтип корабльда, ушинтип биздин мекендештерди уюштуруп, эс алуу күнүндө ушинтип уюштуруп, баарыбызды ушинтип эс алдырып, бирибиздин туулган күнүбүз, бирибиздин 40 жылдыгыбыз, бирибиздин юбилейибиз, бирибиздин дагы көптөгөн свадьбаларыбыз, тойлорубуз болуп атат. Алтындай болгон кыргыз элим ушун баарын уюштурган ушул Бекболду уулума, ушул жалпы коллективине, жалпы жааматка биз коноктордун атынан чоң ыраазычылык билдирем. Биз деген дагы бир кишиге чай бере албаган адамдар бар. Ушунча 500 кишини тейлеп, 500 кишини бирдей тейлеп, бирин калтырбай, баардыгын ушундай кылып, жаркыратып, жайнатып, ушундай бир сонун кылып, алдыга түшүрүп, тамак жеп, үстүгө чыгып, ойноп, күйлөп, музыка угуп, сергип, токтогулда жүргөндөй бир көлдүн үстүндө бир корабльда жүргөн эң кандай бир жашоо керемет, эң кандай бир жашоо сонун унутулгуч күн бул ушу. Рахмат балдарым, айланайын, өнүгүп өскүлө. Эжекелер, эс алуу кандай? Көңүлдүү эле болуп атабы? Кандайсыздар? Ассаламу алейкум. Кандайсыңар балдар, жакшысыңарбы? Биринчиден ушул уюштурган балдарга, Бекбол инибизге, ушул жамааттын баарына ыраазычылык билдиребиз. Ушунча кыргыздын башын бириктирип, ушул бизге аябай сонун Москвага бир эме тартуулап, экскурсия, прогулка тартуулаганына, иштен чарчап келгениңде ушундай сонун прогулка тартуулаганына балдарга чоң ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгилик болсун, ден соолук болсун, көз тийбесин, айым эле ушинтип ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Заманыбыз тынч болсун, эсен аман иштеп, эсен аман үйлөрүбүзгө, Кыргызстаныбызга кетейлик, Кудай кааласа. Канча жылдан бери бул жактасыздар эжелер? Канча жыл болду? 10 жыл болуп калды, аябай жакшы. Буга чейин түшүңүздөр эле негизи теплоходко. Биринчи жолу. Жакшы болуп турачын, Түшкөнмүн, бирок мындай условия жок. Мынчалык кыргыздар менен Жок, мен мынтип той аш болгон эмес эле. Азыр аябай сонун. Азыр жыргап атабыз. Ар бир кыргызымдын ар бир ийгилигине кубанып, ушунчалык кыргыздар менен сыймыктанып, оодай азаматтар. Эс алуу кандай болуп атат? Жакшы, алхамдулилла, Кудайга шүгүр. Эс алуу эң жакшы болуп атат. Мына бүгүн биз өзүбүздүн туугандар кыргыздарды уюштуруп, буга чейин мындай болбогон. Действительно бул эмелер өзүбүздүн жердеш туугандар өтө сонун бардык шарты менен уюштуруптур. Ушул жааматка чоң ыраазыбыз. Бардык жагынан ушул Москвада иштеген бардык туугандарга, жердештерге ишине ийгилик, силерге дагы ийгилик, ден соолукта болгула. Баарыбыз ушул жерге иштеген келгенбиз. Эсен аман тынч экенибизге, эсен аман тынч иштей барайлы. Экенибизге дагы тынчтык, эли журтка, тууган урукка, ата-энелерибизге, бир туугандарыбызга, эли журт досторубузга бардыгыга ийгилик. Сага дагы чоң рахмат. Ушинтип Москвада сени каналдарын көрүп жүрөбүз. Кайсыл жерде биздин жердештер кыргыздар эмне ийгиликке жетсе, дайым сени көрүп, сен чыгарып турасың. Сага дагы чоң рахмат, ишиңе ийгилик. Эс алып тургула деп коем. Ооба, келип эс алып тургула, өтө сонун жаамат экен. Ооба. Буга чейин чыкканбыз, бирок өзүбүздүн жердештер азыр өтө сонун бар шарты менен жакшы уюштуруптур. Ишиңиздерге ийгилик, тынч болуңуз. Рахмат. Бир туугандар чогулуп атайын, теплоходко чыгышыптыр. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Сиздарбы, иштебатасыздарбы? Бул жак Кыргызстандан келип турабыз. Эл менен амандашып, салам жолдоп койсок болот. Мына байрамдык маанай мына. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн биз силердин иштеп жүргөн Москва делегесинде коноктобуз. Өтө жакшы маанай. Мына биздин бир туугандар ушул пароходдо кыргыздардын башын бириктирип, жакшы маанай менен жакшы кечелерди өткөрүшүп атат. Өтө кубанычтабыз. Кыргыз эли тынч болсун. Ар дайым биздин бир туугандар каерде болбосун, жер жүзүндө бардыгы да биримдик болсун. Ушинтип кыргыздардын башын бириктирген жаштарыбыз көбөйсүн. Элибизге тынчтык, амандык болсун. Алыс мусафирлер жүргөн бардык бир туугандарга ден соолук, бекем ден соолук, тынчтык, амандык болсун. Ар кимиси өз ата-энелерге, бир туугандарга, Кыргызстан жергесиге жакшы ийгиликтер менен кайтыштарга мен тилектешмин. Айтканыңыз келсин. Кайсы жака салам жолдойсуң? Салам Баткен областы Кадамжай району. Тууган ата-энелерибизге, бир туугандарга, кыргыз жердештерге,
бардык туугандарга. Силерге да ишиңерге ийгилик. Москвада бардык жаңылыктарды чыгарып эме кылып жүрөсүңөр. Каналыңарды, Кыргызбай каналыңарды көрүп турабыз. Бүгүн ушул туугандар чогулуп кичине эс алып отурайлы деп эме кылганбыз. Ушул жааматка дагы чоң рахмат. İşlerine ilgilik buga чейин болгон, бирок мына өзүбүздүн жердештердики бардык условиялар менен, бардык жактары менен эң жакшы. Себепчи бул туугандарыбыз 2 жаш бош кошуп турат, экөө да бактылуу болсун. Тууганын эмелери. Ошо сен да ишиңе ийгилик. Негизи тейлөөсү, тамак аштары кандай экен негизи? Тейлөөсү ачык реально айтып. Өтө жакшы. Тейлөөсү бар жагынан жакшы. Бүт бар. Ошол шеф өзүңүз могу жерде жүгүрүп жүргөнүн көрүп чындыгында мен да 5 деген баа бердим да, официанттар андан жүгүрүп жүрүшөт кызмат кылышып. Рахмат, жакшы. Бар жок жакшы. Алла разы болсун. Алла разы. İşinizlerге ийгилик. Силерге да ишиңерге ийгилик. Кеч болгула ушинтип кыргыздардын башын бириктирип, силердин жамаатыңарга да рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун. Каерде болгула, тынч болгула. Эс алууга колуңуз или гитара же Yamaha четкен бир туугандардан ала келсеңиздер аябай сонун болот экен. Жыргап эс алып отурабыз. Айтмакчы, теплоход 2 кабаттан турат экен. Экинчи кабатында ушундай дивандары бар экен. Аябай сонун атмосфера болуп атат. Чындыгында караңыздарчы. Бүгүнкү прогулка дагы соңуна жетип келди. Кандай болду? Жактыбы? Жакшы, кандай эс алдыңыздар? Жакшыбы? Жыргадыңыздар? Кандай болду эжеке? Жактыбы бүгүнкү? Сонун, да? Баарынын маанайы жакшы чындыгында. Диджей агабызга дагы ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында букура кыргызчаларды коюп берди. Жактыбы эжеке бүгүнкү прогулка? Кандай болду? Жакты. Жактыбы? Көңүлдөгүдөй элеби? Кемчиликтер жокпу? Жок, рахмат. Кемчиликтер жокпу? Жактыбы кандай? Манай кандай? Манай жакшы, зор болду. Мына реальный болсун да, ушул жерде туруп жана кылайын. Жактыбы кандай экен? Теплоход. Точно? Да, четко, до свидания. Сон. Нормально. Сон болду. Жакшы. Кандай болду? Жактыбы? Кандай болду? Жакшыбы? Жактыбы? Сүйлөп кой. Жактыбы сага бүгүнкү иш? Ооба, жакты. Жакшы ойнодуңбу? Молодец. Жакты эжекелер бир оздон. Кандай болду? Теплоход кандай экен? Жакшы экен, сонур. Жакшы. Биримдик жакшы экен, а? Жакшы. Эжеке кандай болду? Сонун, да? Сонун. Жактыбы бүгүнкү? Теплоход? Сонун. Жакшы салдыңыздарбы? Шүгүр бардыгы жакшы. Рахмат. Сүйлөй тургандар болсо, ыраазычылык билдире тургандар болсо. Эркин микрофон. Рахмат силерге. Суудай өмүрүңөр узун болсун. Кыргыз балдар аман болсун. Эс алуу болду. Рахмат силерге чоң. Жактыбы? Сон. Технопаркка жакын жактан. Жактыбы эжекелер? Кандай болду? Жакты. Азамат, Алла разы болсун. Жактыбы бүгүнкү теплоход? Жакшы. Прогулка. Эжеке жактыбы кандай бүгүнкү иш? Супер. Сунуштайбызбы? Сонун болду. Сунуштайбыз келген. Баарын манай сондай, чындыгында да. Реальный болсун да, мен туруп ушундай жана кылып берейин. Алганча кетмейин. Жактыбы бүгүнкү прогулка? Ооба, жакты, сонун. Оюнда ойдогудайбы? Ооба, экинчи жолу келдик. Экинчи жолу? Мына. Экинчи жолу келгендер бар экен. Жактыбы эжеке бүгүн прогулка? Жаккан жок эчтекеси. Неге ушундай? Неге? Кирип атканда жөн шыпылдап кир дейт. Анан чыгып атканда эмнеге ушинтет, Адам деген бардыгы бирдей болуш керек. Кандай, эмне кандай кылдык? Биз кирип атканда жөн киргиле деп атат. Ал чыгып атканда ушу малга окшоп кородон баягы базардан начарлай түштү, а? Мамилеси дагы вообще. Видеону аяганда Эмеси дагы жанагы услугасы дагы вообще начар экен. Ысык чай бериш керек. Биздин возраст өткөн, биз 40-эликке чыккан аялбыз, 48-ге. Чай бериш керек. Бир күрүштө мейли, Аллага шүгүр кыргыздардыкы деп мынтип поддержка кылган сайын кыргыздарыбыз көбөйүп кетип атат. Мынаке.
Бул да болсо чындык жагы бардыр. Жакты эжеке бүгүнкү кандай? Маанайыңыз кандай? Рахмат. Жакты. Алла разы болсун, абдан жакты. Чоң Ишиңиз рахмат. ийгилик, тынч болуңуз. Кандай бүгүнкү прогулка жактыбы? Өтө сонун. Зорбу? Бул кыргыздарга мен сыймыктырам бу нерсени. Өтө сонун Москвада. Жактыбы? Кандай? Рахмат. Бирөөздөн бирөө. Аябай сонун. Эң кызыгы муну колума карматып койгон болот. Түйүн көтөрө кетесиңер келген болсоңуз. Рахмат алтындарым, баарына чоң рахмат. Ушунча сый көрдүк, ушунча эс алдык, ушунча бир башкача болдук, эс алуу күнүбүз. Буйруса бир жакшы болду. Рахмат силерге. Ишиңиз ийгилик. Кыргыз элим аман болсун. Кыргыз элим аман болсун. Жакты эжеке кандай? Рахмат, аябай жакты. Рахмат силерге да ушинтип аябай жакшы Биринчи жолу чыгышыңызбы? Мен биринчи жолу келдим. Азыр келип алып аябай сүйүнүп атам. Жыргап эс алып, ойногондор болду. Ооба, лично мен аябай эс алдым. Канчадан берки иштей бергенибиз, анча-мынча эс алып аябай жыргап калдык. Рахмат кыргыз. Келип туруңуз же? Ооба. Жактуу сиздерге дагы кандай? Ойдогудай элеби? Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, жакшы болду. Жакшы отурдук. Рахмат. Жактуу эжеке кандай? Сонун, рахмат. Сонун болду, рахмат болду. Ийгилик. Кандай маанай эже? Жакшыбы? Жакшы. Маанайлар кандай маанайлар? Мынаке. Адам азайып калды. Жактуу эжеке? Жакшы. Жакшы аябай. Жактуу сизге? Жакшы балдар, жакшы аябай. Макул, жакшы калгыла. Ишиңизге ийгилик. Макул. Силер дагы ушунчалык жакшы корабльдерди көбүрөөк уюштура бергиле. Мынаке, биз поддержкада кылсак, чоңураак корабльдерди жана кылат. Көбүрөөк адам келебиз. Жактуу эжеке? Маанайлар кандай? Сонунбу, точно? Маанайлар кандай? Сон, мыкты Жактуу. Сон, аябай сон. Уюштуруу жамаатына кандай сөздөрдү айтасыз? Кемчилик жактары болсо айтың, түздөсүн. Жок, баары сон. Кыргызстанда жүргөндөй болдук, аябай. Кыргыздар барасыздар. Ооба. Музыкалар дагы мыкты даражада болуп, маанайлар жакшы. Баары шаңдуу, шөкөттүү, баары жайында. Рахмат. Сизге ийгилик, тынч болуңуз. Калган туугандардан дагы суралык. Маанайлар кандай эжекелер? Сон. Маанай жакшы, аябай жакты, сонун бардыгы. Молодец, кыргыздар ушу Москвада жүрүп эс алганына аябай кубанычтабыз. Ишиңизге ийгилик. Мынаке. Кандай болду тууган? Жактыбы бүгүнкү иш-чара? Онун. Аткардыңыздар? Аткардык. Жиминер болду. Ойнодук. Баардыгыңарга рахмат. Жактуу. Ооба, сонун. Көптөн бери мындай эс алуу боло элек беле? Жок, боло элек болчу. Канча жолу чыгышыңыз? Экинчи жолу чыгышым. Биринчи жолу, Экинчи жолу. Экинчи жолу. Ооба. Тейлөөс кандай? Унусунан сонун болду. Алыңыз канча болбоду? Ушуларга эле чыккан белеңиз? Жок, башка болуп чыккан. Башка болчу. 2 жолун чыккан. Ишиңизге ийгилик, тынч болуңуз. Силерге дагы ийгилик, дагы уюштуруп тургуңуздар. Сонун болсун. Чакырса келип тарта беребиз. Чакырса эле да. Туугандар, мына ушундай. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Биримдикте ынтымакта жүрө берелик. Мына ушундай критикалардан чагылдырууга аракет кылабыз. 40 жокмун видеону. Кемчиликтер болсо турлап түздөсүн демекчи. Чындыгында уюштурган тууганыбыз чындыгында көп кырлуу талант ээс экен. Тамадашылыкты дагы, официанттык жагында дагы бытырап, ошол элдин кызыкчылыгын ойлоп жүрдү да могу жактардачы. Дасторкондору деле жакшы, эми ошол 2000ге жараштуу эле болду. Метрого жакын жерге алып келип токтотот экен. Мына бул жака технопаркка жакын жерге токтодук. Мына ушундай көрүшкөнчө лайк басып, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге сүйүнагамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.